Ышкыбоздордун өнөр дүйнөсүндө бир кайыкта калгып жүргөн акын жазуучулардын адабият айдыңында талпынган талант ээлеринин башын бириктирген жай айында ыр майрам аталышындагы поэзия кечеси Макмал креатив чыгармачылык коомдук уюму тарабынан болуп өттү. Жан дүйнөгө жан азык берген, руханий баалуулук тартуулаган кече жагымдуу жаңылык менен башталды. Арабыздагы улам жаңы көбөйүп, жаңы күч, жаңы демдер кошулуп атканда бизде ошондой сармалык болуп калган, улам жакшы жаңы келгендерибизди эл алдына тааныштырып, эл алдында ошолордун чыгармачылыгы менен элди денеңгесине тааныштыруу. Мына бүгүн дагы ошондой күн болуп турат. Биз жыл сайын майрамдарды, ыр майрамдарды, фестивалдарды өткөрүп келебиз. Быйыл дагы адаттагыдай эле жай айында ыр майрамыбызды өткөрүп атабыз. Ушундай кыйынчылык болсо дагы, аз болсо дагы өзүбүздүн коллективибизди алып келип алып, чакан жерде ыр майрам куруп атабыз. Ыр майрамыбыз ийгиликтүү өтүп атат деп эсептейм. Быйыл өзүбүзгө төрага шайлап алдык. Калчырек Окулов агайыбызды. Ал дагы өзүнүн ой максаттарын бизге айтты. Жаңы коллективдер кошулушту, ар кандай тармактагы кол өнөрчүлөр, ырчылар, акындар келип, алыс жактан дагы башта баягыдай эле мурдагыдай жети тубанын элдери келди. Ушунчалык кубанычтуубуз. Ушул жердин тартылып турган жерибиз дагы аябай биз үчүн мындай аурасы аябай жакшы, таза, сонун природа экен. Ошо көп окуп, көп изденип, көп угумдуу, беримдүү болуп, тиги бул болуп эметсе, анан азыр турмуш мындай карасаңар жай баракат эле өтөт. Макмал креатив чыгармачылык коомдук уюму түзүлүп, түптөлгөндөн бери акындар менен иш алып барып, алардын чыгармачылык дүйнөсүнө баш багып, колдоо көрсөтүп келет. Кайсы тармактын ээси болбосун, аларга багыт берип, жол баштоочулар. Саамалыкка бардык тармактагы талант ээлери келген. Акын жазуучулар, обончу аткаруучулар, коомдук ишмер, журналисттер жана улуттук баалуулукту чагылдырган кол өнөрчүлөр. Алардын бири Бактыгүл Аккулова, кесиби мугалим. Учурда китепканачы болуп эмгектенет. Кичинекей кезинен бери кол өнөрчүлүккө жакын болуп өскөн. Учурда үйдө жөн отурбастан сайма сайып, курак курап, кийим токуп, тикмечилик өнөрдү дагы бирге алып келе жаткан экен. Негизи 6-класстан эле токучумун. 6-класс окуп жүргөндө эле, мектепте окуп жүргөндө эле. Анан эми мына мектепти бүткөнүмө быйыл 33 жыл болду. Анан ошондон бери эле буну болсо газетадан жасаганда, газетаны баягы кесип алып, анан трубочка жасап туруп, анан ушуларды жазадым да. Буну да баягы интернеттен көрүп жазадым. Бул гүлдөрү дагы ошо газетадан. Буну болсо жанагы пластик бөтөлкөлөр бар го. Ошол пластик бөтөлкөлөр эле, ичи пластик бөтөлкөдөн. Бул болсо сыртын баягы өзүбүз колдонуп жүргөн салфеткалар бар го, кол арчыган кагаз. Ошол салфеткадан эле баягы жармаштырып клей менен, ПВА клей менен жармаштырылат да. Ошону менен жармаштырып эле анан бул гүлдөрүн дагы ошо салфеткадан жасап койдум. Кыргызстан толгордун мекени, тонусулар толгонор кендери, кырымдарга түбөлүк жашайбек, өзү берги гүлдөгүн мекени, Кавказманы тийип толор, акылыктуу жадаган зорор, жаратканы суук бериптир, айтып өткүзең бир коз мекени, Кыргызстан ыйык мекен. Уюмдун жылдан жылга арышы кеңейип, ийгилиги артып, келген мүчөлөрү да көбөйүүдө. Бүгүнкү поэзия кечесинде да жаңы келген коноктор таланттарын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк боло алды.
жан дүйнөсү ар дайым ыр менен толукталып турат эмеспи? Кечээде акындардын, калемгерлердин ырлары көркөм окулду. Өзгөчө түн өзгөчө, ай илинүү аскада, жылдыз качты экекиден жупташып, сезимдерим жатты жаздык жаздана, үркүлөгөн сагынычты уктатып, оодарылды жалгыз калган бир сана, качып кирген ойду түртүп акырын, жылуу гана бир жылмайып алды да, эстеп алып жүрөктөгү асылын. Мемиреген узун түндүн жарымын, уйку кетти унчукпастан жетелеп, арулантып агартсам деп таңымды, асмандан ай ак көйнөгүн чечелек. Арулантып агартсам деп таңымды, асмандан ай ак көйнөгүн чечелек. Түнкү көл керемети кандай сонун, батыштан мелүүн жели эркелетет. Шарпылдак шоокумуна кулак төшөм, толкуну мен отурган жээкке жетет. Сүйүнөм жаш балача көлдү карап, тээ күндөр түшүбеске атаганат. Толкуган сезимдерге жуурулушуп, эскерүүм ошол күнгө алып барат. Ырдаймын жаштык кездин ырларынан, сеп алат жүрөк өткөн жыргалыман. Түнкү көл жалгыз өзү күбө болуп, бир жыргап толкуп ташып турганыман. Кир чалбасын көңүлдөр, Кудай сакта, куткарбаган азаптан, күмүш алтын сыноо үчүн жараткан, байлык бийлик убактылуу нерсе экен, ак пейилдүү мүнөз берсин жараткан. Бир өмүрдү көңүлүңдү шат кылып, бир өмүрдө жашайлычы ак жүрүп, бардыгына таза аяр мамиле баалап билген турса экен жактырып. Маанай жаркы кишинин де күлгөнүң, бейпил жашоо бейиштей жер жүргөнүң, бакыт жолу босооңду байырлап, барга айлансын бардык жагы дүйнөнүн. Акыр бир күн жооптобуз теңирге, ак жалгасын ансыз кыска өмүрдө, кемчиликти кечиришип жашоодон, о адамдар, кир чалбайлы көңүлгө. Бакытың тоодой дешти, жакшылап билбей туруп, бардыгы сенде дешти, үйүмө кирбей туруп. Бактылуу болдум ооба, танбайын шүгүр кылам, башкага караганда жөнөкөй жашоо кургам. Кээде эле турмуш мени сол көздөп карап коет, а кээде борооруйбу тымызын аяп коет. Чалынып мүдүрүлсөм жылмайып карап мени, а кээде алдын ала жыгылтпай таяп коет. Ширесин төгүп турса, турмуштун өзү жакшы, ак кара нерселери аябай көзүмдү ачты. Ушундай деди мага каректен теше карап, ачуусу жан дүйнөмө аябай терең батты. А мейли, бир амалын табам деп жашап келем, телегей тегиз болсо бул ырды жазат билем. Аңкоорок аялго деп талдаба окурманым, бир кезде жакшы күндү алмашкам азап менен. Бакытың тоодой дешти, ашыгып карап мага, чыгууга жылчык таппайт, ичимде толуп сана, түбү жок ушул дүйнө ким деле жыргатыптыр. Базарда бакыт болсо алсакчы сатып гана. Ушул иш-чарага катышып, өзүнүн баягы жакшынакай чыгармачылыгын элге тартуулап келген, китептерибизге ырлары чыгып келген биздин акын кызыбыз Мама Жунусова Орун бүбү бүгүн ушул Алтын сыя деген биздин Макмал креативдин төш белгиси менен сыйланат. Алай районунун Коммунист деген газетасы бар эле. Ошондо 5-класстан баштап жазгам. Кийин анан турмуш шартка байланыштуу Тажикстанда иштеп калдым. Андан кийин 2000-жылы Россияга кеттим. Ырларды өзүмчө жазып жүрсөм дагы, бирок аны китепке даярдап жүргөм, бирок китеп чыккан эмес да. Мен эмгегимди, ыр жазганымды сыйлашып, төш белги, Алтын сыя төш белгиси мени сыйлашты. Мен сыяктуу кеч болсо дагы тартынбастан, ийгиликтин эрте кечи жок деп аракет кылып, аракеттенген аялдарды сыйлайм да. Ошолорду эч кеч болсо дагы тартынбай ушундай иштерге аралашып, артта калбасын чакырам да. Ыр жазамын, ырымда сен каарман,
Тумар өңдү сен мойында тагылган, өмүр өттү баш ийдим мен тагдырга, жашоо күрөш мен жоокер багынган. Жылдар өттү чачым басты ак бубак, ырлар жазам сен жөнүндө сөз курап, билбейм неге унута албайм өзүңдү, келип кетчи абалымды бир сурап. Бактысыз күн келип бизге бир күнү, эки айрым жолго түштүк коштошпой, андан бери кыйла өмүр өтсө да, жашообуз өтүп жатат мурункуга окшошпой. Окаттуунун ою көктө, окатсыздын ою чөптө. Бар бакылдак, жок такылдак, бардын башы оорубайт, жоктун жону оорубайт. Айылчыдан көлөш качат, акылсыздан көмөч качат. Тоолуу эл, топуктуу эл, тону калың белдүү ел. Кыш сыноосу тоодон, күз сыноосу молдон. Жай сыноосу жерден, жаз сыноосу элден. Убакыт тамчыдай, тамчы түшкүчө камчылан. Ачканын тогу бар, а токтун жогу бар. Акын сөздүн гүлүн терип, ой толгоосун, жан дүйнөсүндөгү бороон чапкынды, сүйүнүчтү, кайгыны, махабат сезимин кооздоп, ак баракка шурудай тезип түшүрөт эмеспи? Ал эми ага жан берген обончулар, калың журтка жеткирген аткаруучулар экени талашсыз. Кызык болчу жашкы күндүн барысы.